Золотая Алло. компания дейсizmi? Филиал Золотая корона компаниясынан. Сізге сатып сөз айтып, біз интернет тарақтаңыздан жана қайырымдылық фондынан алектен еткенсіз туралы. Ооба. Ошо қайырымдылық фондынан алектенің сөзді көріп алып, кейсіндегі каналысын атылсаң, кішіне осы бір жардам ретінде қылып ақша қаражат бөліп берелі деген болчу. Ошондо биздин компаниясына үлкен шалым болсун. Так, ооба. Не кылыш керек? Сізден қантип айтса бұл ақша қаражаттар жолугуп беребиз деп кандай кылып берсек болот, ошол боюнча тоогузду сурап беребиз. Каякта жайгашкансыңар? Биздин даректерибиз азыр кучуда Бишкек шаарында. Неме каражатты кимдерге бериш керек? Жесирлерге, муктаждарга? Ооба, байке. Каттан азыр кучуда биз 90 миң сом акча каражат бөлдүк элек, 90 миң сом акча каражат бөлүп беребиз. Өзүңөргө каалагандай кылып которо бергиле, кааласаңар карта, кааласаңар перевод айырма. Номери 0777 66 13 77 экен турабы? Ооба. Акча каражатыңыздар биз сиздерге анда эмесе лицевой счетуңузга которуп берсек, через РСК банк чечип ала аласыздарбы? РСК банкта деле картабыз бар. Жок, биз РСК банкка ошо кеңселерине кирип эле, ошо кеңселеринен өзүңүздүн ID картаңыздар, лицевой счетуңуздар аркылуу алып кете берет да. Боло берет, ооба. Атыңыз ким болот? Бакиров Кубанычбек. Консультация мен мындай кылам, азыр лицевой счетуңуздар мына азыр абонентский 0777 66 13 77 номериңиздер өзүңүз катталганбы? Ооба. Андан сиздин өзүңүз катталган болсо, мен сиздерге азыр запрос жөнөтүп берейин. Биз через өзүбүздүн компаниябыздын системасы аркылуу акча каражат которгонго байланыштуу акча каражатты биз өзүбүздүн 90 миң сомду эки бөлүп түрүндө 2 жолу которуп беребиз. РСК банктан өзүңүздүн ID картаңыздар аркылуу биз сиздерге жөнөтүлгөн китап аркылуу акча каражатын көрсөтүп аласыздар. Mayli. Азыр кучуда мен сиздердин номериңиздер Билайн номер экен, мен сиздерге азыр кучуда SMS жөнөтүп койдум, SMS келгенде келди деп айтып кетиңиз. Mayli. Şimdi. Номериңиздер Билайн линкесинен SMS келди сизге? Так. Geldi, balans keciden geldi. Yok, Билайн кеңсесинен келиш керек. Кадимкиде 4 сандуу цифрасы бар экен да? Ооба. Озектен да айтып кетиңиз. Неме? Никому не сообщайте код, мен неге кодду беришим керек ошондо? Туган, бул SMS сиздерге жөнөтүп берет болсо, бул сиздердин автоматты өчөтүңүздөр да? Бул код мен үчүн элеби? Мен үчүн гана? Иә. Бул код мен колдоно турган код да турабы? Жок, сиз эмес, ал кодду биз жакшы системага жаза турган код. Сиз колдоно турган эмес. Силер мен атыман баланс кежиден биринчи ачып атасыңарбы же? Биз сиздердин байка баланс кежиңизде эмес, биз сиздердин лицевой счетуңузга акча каражат которобуз деп жатабыз. Кайсы лицевой счет деген жок да менде, кайсы лицевой счет которосуңар, түшүнбөдүм. Ошол байка азыр кучуда сиздерге биз жөнөткөн ошол кодду бияка жазып ошол лицевой счетуңуздарды издейли деп ошон үчүн чалып жатабыз го байка. Кайсы лицевой счет? Картам номерин бербедим же фамилиятымды жазган жоксуңар? Байка картаңыз эмес, сиздин ошол номери өзүңүзгө катталган болсо, биз через лицевой счет менен которуп берип койсок, ошо ID картаңыздар аркылуу эмнеге отурасыңар? Иә. Эмне кайсы картама отурасыңар? ID картаңызга которобуз, ID карт. ID карт кандай? Кайсы фамилиятын толук билбейсиңерби? Кантип отурасыңар ID картама? Ошол байка ушул номериңиздер өзүңүзгө катталганга байланыштуу, сиздин намыңыздабы ушул 0777 66 13 77 номериңиздер. Ооба, мен номер. Болду, мына байка эми түшүнөсүз. Ушул номериңиздер азыр силерге жөнөткөн SMS жазганда жакта сиздин аты фамилияңыз очуп салсак болуп турат чыгат да, мен силерге объективни окуп кетемин да. Эгер туура болсо туура дейсиңер, компаниядан? Ооба байка. Кандай көрүнөм, баланс кежинин кандай байланышы бар? Сиздердин байка номериңиздер Билайн болгонго байланыштуу келди окшойт. Неме? Мага координатаңарды бергечи, офисиңерди, мен рабочий телефонго чалайын.
Albatta andan esa mындай кылсак сиздер эгерде Бишкек шаарына келе алганга мүмкүнчүлүктөрүңүз болсо Бишкек шаары үчүн кызмат 48 учетта келип кетсеңиздер болчу акча каражат болсо эгерде кааласаңыздар эле салай кылып колуңузга берели ошол жерден өзүңүз сөйлөгө кетебиз. Макул иншалла. Сиздерге байка жаман ойдо чалган эмес болчу. Биз сиздерге акча каражат которуп берели ошо жетим жеширлерге муктаждарга Ким болуп иштейсиз филиалда? Мен өзүм такси менеджер болуп иштейм. Атым Улан болот, фамилиям Бакиров. Чыңгыз Айтматова кайсыл жерде Ориентир шампань комбинат. Шампанзин комбинат. Чыңгыз Айтматова. Ооба. Ошондо эмне болду? Акча ошондо ала албай калдык кайрымдуулукка? Сиздер эгерде кааласаңыздар келип кетем десеңиздер болот. Эгерде келгенге мүмкүнчүлүгүңүз жок болсо байка мен сиздерге азыр айтып жатам, акча каражатты силерге биз толуктуу дем аркылуу жеткирип бере алабыз. Сиздерге учетун акчасы карталарым бар, паспортумдун сүрөтүн жиберсем. Ошол байка сиздин паспортуңузга отуруп жатпайсыз, биз акча каражат сиздин ID картыңыздар аркылуу чечип ала тургандай болуп. ID карт менен эч жерде ID карттан только банктан перевод ала аласың, а так банкоматтар ID карт. Ооба. Жок, ошол байка РСК банктан ID карт аркылуу алдыра алып атасыз сизге. Банктан которгондо эч кандай код жок эле алабыз баары биз. Байка силерге кишайта жөнөтүлөт, биз медени через лицевой счет аркылуу акча каражатты которобуз да. Азыркы учурда мындай кылсаңыз байка азыр мен силерге толуктуу түшүндүрүп кетем, өзүңүздөр менен да көрөсүздөр. Азыркы учурда мен силерге жөнөтүп бергенде 4 цифраны айтып атсам, бияка жазып мен сизге аты фамилияны толуктуу берип кетем. Баланкечиден мен атыман, мен номериме неме ачып, бир какой-то карта ачып коесуңар же тип ошондой демен сезилип атат да. Жок, байка, Кудай сактасын, мен сиздерге андай нерсени эмес, байка. Акчаны которууңар келсе башка жолдору бар го. Эмнеге мындай усложнять этесиңер анда? Байка, жакта эч кандай ошол именно байка бизде эч кандай усложнение эчтекеси жок. Өзүнө катталган намына эле эмеге эле номер аркылуу эле через лицевой счет акча которуп жүрөт байка. Мейли, офисиңердин координаттарын мага SMS кылып же WhatsApp'тан жиберчи, мен офисиңерге эле чалайын. Кубанычка, бул бизде болгон. Өткөндө биз Баткенге неме кылып жүргөндө булар ушундай атайын кайрымдуулук менен алектенген инсандарды аңдыган адамдар экен да. Бизде да ошо баланс кейжи дагы бар эле, анан Мбанк бар эле да. Булар баланс кейжиден алып кое алат экен да. Себеби сизге азыр чалып туруп акча котором деп биздин да баланс кейжин ушинтип алып коюшту да, акчасынчы 2000 сом алып коюшту. Bir жигиттин жанында жүргөн жигит жүрөт го, Руслан деген, ошол жигиттин немесине чалып, ушунча нерселерге 45 000 сом которол дерек эле. Ошо муну телефонду койбой туруңуз, сразу SMS барат, ошону айтып койсоңуз, окуп эле койсоңуз деп туралчы. SMS барат, азыр окуп койсоңуз эмне деп келипти дейт. Мындай деп коддорду окуп барып этегине барсам дейт. Эч кимге бербеңиз деген жери жазылып туруптур дейт анан. Анткенче болбой эле уже 2000 сом снимать этип коюш дейт. 3 мүнөттө гана жарактуу код да бул, башка бирөөнүн телефону менен өзүңүздүн баланс кейжиңизге кириш үчүнчү. Ошо кодду эч кимге бербеш керек. Булар ушинтип сурап, мындай не кылып атат да. Ошого бекем болуңуздар.